Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Асол Молдухматова өлкө башчыдан Азиз Мурадилаев үчүн атайын борт берүүнү өтөндү. Бүгүн 5 декабрда коомдук ишмер Асол Молдухматова кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйында президенттен Азиз Мурадилаев үчүн атайын борт берүүнү өтөндү. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылып, санавиациянын учагын берүүнү суранды. Биз өтө таланттуу актерду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Бүгүн саат 13:00 актердун организминен ашыкча сууну чыгаруу үчүн операция жасалат. Андан кийин аны тез арада боорун алмаштыруу үчүн Туркия же Орусиянын ооруканаларына жеткирүү зарыл деп билдирди Асол Молдухматова. Булак Супер Кежи. Баасы 270 000 сом. Өлкөдө көп функциялуу өзгөчө трактор жасалууда. Бул тууралуу ал техниканы курагандардын бири Дастанбек Абдрахманов Facebook баракчасына видеосун бөлүштү. Абдрахмановдун айтымында аталган техника көп тармактуу функцияларды аткарат. Анын ичинде 2 чакырым аралыкка суу жеткирүү, малга жем, шакел майдалап, отун жарып, кар күрөө функциялары дагы бар. Биздин трактор кызуу изденүүнүн үстүнө иштелип жатат. Ага дробилкадан тарта генераторго чейин кошуп койсо болот жана 15 киловатт ток берет, 22 аттын күчү бар. Трактордун баасы 270 000 сом. Бул биздин биринчи проект. Көп жылдардан бери бул тармакта иштеп келебиз. Завод жок, өз колубуз менен жасап, аракет кылып келе жатабыз деп жазган Дастанбек Абдрахманов. Белгилей кетсек, өндүрүүчүлөр учурда инвестор издеп жатышат. Булак Супер Кежи. Россияда мобилизациядан качып чет өлкөгө кеткендердин жашоосу кыйындашы мүмкүн. РФтин Федерация кеңешинин мам курулуш жана конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин башчысы Андрей Клишас жарым-жартылай мобилизация башталгандан кийин чет өлкөгө чыгып кеткен жарандарга чектөө киргизилиши мүмкүн экенин айтты. Бул туурасында ведомство гезити жазды. Качып кеткендердин көпчүлүгү россиялык компанияларда аралыктан иштеп жатышат. Бул жатта мыйзамды өзгөртүп, чет өлкөдө отуруу иштеп, бирок акчаны алып жаткан схемаларга чектөө киргизе алабызбы? Андай колубуздан келет. Алар салыктын баарын толук төгүп жатабы же жокпу билбейбиз да, деди сенатор. Гезиттин маалыматына ылайык, Клишас чет мамлекетте жүрүү аларга ыңгайлуу болбой тургандай кылып, мыйзамдарга өзгөртүү киргизилерин айтып, бирок кандай чаралар колдонуларын ачыктаган эмес. Сенатор экономиканын аялуу катмарындагы, анын ичинде транспорт коопсуздугу жана мамлекеттик сектордогу кызматкерлердин сырттан иштешине чектөө киргизүү зарыл деп эсептейт. Белгилей кетсек, Россиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу 28 октябрда 300 000 адамды тартуу тапшырмасы толук аткарылып, мобилизациялык иштер аяктаганын жарыялаган. Булак Спутник Кежи. Бишкекте россиялык жаранды өлтүрүүгө шектүүлөр кармалды. Россиянын жаранын өлтүрүүгө шектүүлөр кармалды. Шектүүлөр издөөдө жүргөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Жалал Абад облустук милициясынын ыкчам кызматкерлери менен биргеликте өзгөчө оор кылмышты жасаганы үчүн издөөдө жүргөн 2 шектүүнү кармашты. Шектүүлөр өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн издөөгө алынып, Бишкек шаарында жүрүшкөнү аныкталган. Алар 32 жана 24 жаштагы жарандар. Учурда шектүүлөр кармалып, Токтогул районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта.
Эске салсак, ушул жылы 20-июнда Токтогул районунда арыктан киши колдуу болуп өлгөн белгилери бар Европа улутундагы адамдын жансыз денеси табылып, аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө каза болгон адамдын өздүгү такталып, ал 44 жаштагы жаран болуп чыккан. Алдын ала маалыматтар боюнча июнь айында жаран өзүнүн унасында шектүүлөр менен биргеликте Россиянын аймагынан чыгып кетишкен. Алар Кыргызстанга келгенден кийин Россиянын жаранын өлтүрүп, унасын уурдап кетишкен. Ыкчам кызматкерлер унаны табышкан. Булак кабары кежи. Россия нефтесинин баасын чектөө боюнча макулдашуу күчүнө кирди. Бүгүнөн тарта евро биримдиктин Россиядан танкер менен ташылуучу нефтиге коюлган эмбаргосу менен мунайдын баасын чектөө боюнча макулдашуусу күчүнө кирди. Эскерте кетсек, Россия Европага нефтинин негизги жеткирүүчүсү болуп, континенттин аталган сырьёго болгон муктаждыгынын 20% жапчу. Бирок Украинадагы атайын операцияга жол беретинде батыш мамлекеттери рестрикцияларды иштеп чыккан, анын ичинде Москванын нефть экспортунан көрчү пайдасын чектөөдө бар. Евро биримдик жай айларында санкциялардын 6-чы пакетин кабыл алган. Анын алкагында Россиядан кара алтындын деңиз менен ташылуусуна эмбаргону этап-этабы менен киргизүү каралган. Чечим боюнча чектөө 5-декабрда толугу менен ишке ашмак. Ал эми нефть продукциясы үчүн өткөл мезгил узагыраак болуп, толугу менен 5-февралда күчүнө кирет. Алгач евро биримдик өлкөлөрү, анын артынан G7 мамлекеттери менен Австралия Россиядан өндүрүлгөн нефтинин 1 баррелинин баасын $60 чегинде бекиткен. Бирок аталган чек өйдө ылдый болушу мүмкүн экени айтылган. Мындай процедура январдын ортосунда белгиленди. Бирок бул үчүн эптин бардык мүчөлөрдүн макулдугу керек. Президент Владимир Путин батыштын аракетине комментарий берип жатып, Россия өз кызыкчылыгына каршы келе турган болсо, чет жака эч нерсе жөнөтпөй турганын эскерткен. Тараптардын реакциясы. Кече ОПЕК плюс айланысы жыйын куруп, нефть казуудагы азыркы квотаны сактап калуу чечимине келди. Уюм азыр Москвага карата киргизилген жаңы рестрикциялар тууралуу үн катай элек. Бирок октябрдын башында Сауд Аравиянын энергетика министри Ханзада Абдил Азиз бен Сальман эмбарго менен баанын чеги боюнча кырдалгандайча өнүгөрү жана буга рыноктун реакциясы кандай болору белгисиз экенин айткан. Ал эми Россиянын вице-премьери Александр Новак нефтиге бааны чектөөгө тыюу механизмдери иштелип чыгып жатканын кабарлаган. Ал муктаждык жаралса, Москва нефть казуунун көлөмүн кыскарталарын белгиледи. Министр батыш мындай чектөөлөрү менен рынокко кийлигишип жатканына токтолуп, Москва рынок шартынан оолактабай иштеше турган керектөөчүлөр менен гана кызматташаарын айткан. Украинада атайын операция башталган соң батыш Москвага карата санкциялык кысымын күчөткөн. Бул Европа менен АКШнын өзүндө электр энергиясынын, отундун, азык-түлүктүн кымбатташын шарттаган. РФ президенти Владимир Путин Россияны ооздуктоо жана алсыратуу саясаты батыштын узак мөөнөттүү стратегиясы экенин, рестрикциялар дүйнөлүк экономикага сокку урганын белгилеп келет. Анын айтымында АКШнын негизги максаты миллиондогон кишини жакырлантуу. Булак Спутник кежи.